3-iyul 2024 Taşkömür шары Пионерский көчөсү. Адамдарга сыртка базалиттер бар жогу бүтүп, экинчи домдун базалит иштери мынакей. Экинчи домдун базалит иштери мынакей. Тапшырка алып өтөт. Кудай буйруса, көпчүлүгүнө бага кызык болуп аткан чыгар. Сыртында көрсөтүп, ич тагында обзорго басып көрсөтүп берем. Бирге болуңуздар. Гиреш жерек. Подъезд. Азыркы күндө электр столар полностью ушундай бүтүп, бул жектерге карап каймелер коюлат, щиттер. Бул жакты алып көрсөк, бул bir адамдын үйү болуп калат да. Получается 4 комната. Киргенде уже электр столар полностью бүткөн. Сантехника иштери полностью бүткөн. Жаңы только ошо улап, суу коюп коймой, унитаздарды коймой, ванналарды орнотмой. Бул жактарга кафель болот. Үйдүн ички бети мынакей азыркы күндө айнектер, терезелер полностью коюлган. Бул жак кухня, кстати. Мынакей душ эмелер полностью даяр. Установка сантехника иштери. Бул жерде мынакей автомат установка полный бүттү, электр столардагы. Biraz kana işleri kılат, atkoslar. Molceklerge eşikleri koyulat, parketler koyulat. İkinci taşı barыңыздар үчүн маалымат болсун деп атабыз. Үчөчтөн коюп турган автомат. Бул жактагы bir адамдыкы 4 комната үй. Бүт эшиктер коюлат. Бул жак кухня. Төрт комнатанын үчөө тең, чоң зал, аябай. Көзүңүздөр. Болуңуздар. Бул жагда. Төрт комнатанын үчөө тең зал, чоң аябай. Бул жак спальня. Панорама. Ташкөмүрдүн бар жогу жакшы. Көрүнөт мынакей. Бул болсо 3-чү этаж. Бардык жагы да ушундай. Бир калкта бүтүп атат. Мынакей. Üçüncü etаж. Экинчи домдун да ичинде обзор кылып көрсөтүп коем барыңыздарга. Биринчи этаж. Киргенде ошо bir адамдык 4 комнат. Ardından santехника, электр столар.
Бардыгы бирдей бүткөн. Азыркы күндө мынакей экинчи домдун пластиктин терезелери коюлуп баштайт, Кудай буюрса, саналуу күндө. Андан сырткары мынакей бардык квартиралардын эшиктери мынакей ушундай болгон. Өзүңүздөр билсеңиздер, могу фирма жакшы фирмалардын бири деп. Бирок эшиктер болот. Кээ бир эшиктерге караганда качественный. Бүт эшиктерге ушундай сырткы эшиктер коюлат.